Бишкектеги Антошка тамактануу жайындагы жарылуудан кийин шаардын бардык тез тамактануучу жайларын текшерүү чечими кабыл алынды. Бишкек мэриясынын маалымат кызматы кабарлагандай, биринчи вице-мэр Алмаз Бакетаев 18 ноябрга чейин өрткө каршы чараларды көрүүнү күчөтүү планын иштеп чыгууну тапшырды. Мында өзгөчө мектеп, бала бакча, социалдык мекемелерде жана ошондой эле тез тамактануу жайларындагы абалга басым жасалат. Вице-мэр өрткө каршы чараларды көрүү үчүн шаардык казынадан жетиштүү каражат бөлүнөрүн кошумчалады. Айта кетсек, 8 ноябрда Бишкектин чогортосундагы Антошка тез тамактануу жайында өрт чыгып, бир нече ирет жарылуу болгон. Кырсыктан 21 жаштагы бир кызматкер кыз көз жумган, дагы 14 киши жабыркап ооруканага жаткырылган. Ош областынын Алай районуна караштуу Кара Тейит айылында жергиликтүү жашоочунун үйүнүн короосунан 82 килограммдык авиабомба табылды. Бул тууралуу областык милициянын маалымат катчысы Жеңиш Аширбаев билдирди. Анын айтымында, бомбаны жашоочулар жер казып жатып таап алышкан. 10 ноябрь күнү Жекенди айыл өкмөтүнө караштуу Кара Тейит айылынын тургундары таза суу чыгаруу үчүн казуу иштерин жүргүзүп жатып, авиабомба таап алышкан. Алар бул тууралуу Чоң Алай райондук милициясына кабарлашкан, деди Аширбаев. Ыкчам тергөө тобу жерине барып, жардыруучу зат 1999 жылы Баткен окуясында ташталып, жарылбай калгандыгын аныктаган. Чек ара кызматынын жоокерлери авиабомбаны 25-30 сантиметр тереңдиктен алып чыгып, зыянсыздандыруу үчүн алып кетишкен. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум болот. Жалпысынан 6 адам соттолууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бар. Музейдеги коррупция тууралуу расмий түрдө 1 жыл мурда айтылган. Кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш иши саясий негизде козголгон деген пикирин билдирген. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сапарга даярдык жана анын күн тартибине байланыштуу маселелерди президент Сооронбай Жээнбеков кечээ тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен талкуулады. Казакстандын башчысынын мамлекет сапары 27 ноябрга пландалууда. Ал эми 28 ноябрда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги жыйыны өтөт. Ага катышуу үчүн казак президентинен тышкары Беларустун, Орусиянын, Тажикстандын мамлекет башчылары жана Армениянын премьер-министри келет. ЖККга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Кыргызстандын ичинде эл аралык маанидеги айрым жолдордо ылдамдыктын эң жогорку чегин 110 чакырымга чейин жогорулатса болот. Мындайга уруксат берген токтомду өкмөт чыгарды. Жол кыймылынын эрежелерине өзгөртүү киргизген токтом 31-октябрда кабыл алынган. Ал расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирерин өкмөттөн кабарлашты. Бул сунушту Ички иштер министрлиги киргизген. Министрликтин көз карашында ылдамдыктын чегин көтөрүү жолдордогу унаа өткөрүүнүн мүмкүнчүлүгүн арттырат. Айта кетсек, учурда калктуу конуштардан сырт жерде ылдамдыктын эң жогорку чеги саатына 90 чакырым деп белгиленген. Кыргызстанда СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата улуттук кампания башталды. Анын алкагында ВИЧ инфекциянын алдын алуунун 1 айлыгы өтүүдө. Республикалык СПИД борборунун маалымат кызматы билдиргендей, 1 ноябрдан 1 декабрга чейин өтүүчү кампания бул жылы коомчулук өзгөрүүгө жетишет аталыштагы чакырык менен чыгууда. 1 айлыктын алкагында Бишкектин чоң базарларында ВИЧ инфекцияга карата тестирүү өткөрүлөт. Мындан тышкары Ош областык СПИД борбору кабарлагандай, 1 айлык мезгил аралыгында Ош жана Кара Суу шаарларында да тестирүү жүргүзүлөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ишкер Айеркен Саймаити атылган аймактан анча алыс эмес жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабаска тагылган консулдук номер кимге таандык экенин тактап жатат. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Учурда социалдык тармактын айрым колдонуучулары жол тандабасынын номери Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугуна таандык болушу ыктымал деген пикирлерин жазышууда. Сабах басылмасынын жазышынча, маркум Кытайдын жана Украинанын жараны болгон. Белгилей кетсек, ишкер Айеркен Саймаити Стамбулдун Фатих аймагындагы мейманканалардын биринин коросунда олтурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттардын жазышынча, ишкерди 2 киши артынан машина менен акмалап келип атып, андан кийин ошол эле автоунаа менен из жашырышкан. Ишкер дароо ооруканага жеткирилгени менен өзүнө келбей каза болгон. Окуя болгон аймактан алыс эмес жерде токтоп турган автоунааны укук коргоо органдары алып кеткен. Түрк полициясынын маалыматы боюнча, Саймаити ижарага берүү жана бажы жол жоболоштуруу иштери менен алектенген жана акыркы убактарда бир катары көйгөйлөрү болуп келген.
Боливиядагы президенттик кызматын тапшырган Эво Моралес Боливиядан чыгып башка алкалоо үчүн Мексикага учуп кетти. Бул тууралуу Мексиканын тышкы иштер министри Марсело Эбрард маалымдады. Буга чейин Моралес өлкөдөн чыгаарын саясий башпайнек үчүн уруксаат берген Мексикага бараарын айткан болчу. 20-октябрда аталган өлкөдө президенттик шайлоо өткөрүлүп, жыйынтыгында жогорку шайлоо соту өлкө башчысы Эво Моралестин жеңгендигин маалымдаган. Анын башка атаандашы экс-президент Карлос Месса Моралестин жеңишин моюндабай тургандыгын жарыялаган. Шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин президенттин кайрадан шайлануусуна эл каршы болуп, Боливияда нааразычылык акциялары күч алган. Эво Моралес 10 ноябрда өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактоо максатында отставкага кетерин жарыялаган. Бангладеште 2 жүргүнчү поезд кагылышып 15тен ашык адам каза болгон. Бул тууралуу Синхуа агенттиги жазды. Маалыматка караганда кагылышуунун айынан аз дегенде 15 адам каза болуп, 30 ар кандай жаракат алган. Кырсык Бангладештин борбору Дакка шаарынан 109 километр алыстыкта орун алган. Улуттук Багдарак күнүнө карата Туркияда келечекке дем өнөктүгү боюнча кече 11 ноябрь күнү 11 миллион көчөт отургузулду. Алгачкы көчөттү президент Режеп Тайип Эрдоган отургузуп баштап берди. Маалыматка ылайык 11 миллион дарак бүгүн көчөт эртең дем программасынын алкагында 81 аймактын 2023 жеринде бирдей убакытта көчөт отургузуу башталган. Буга чейин Эрдоган Твиттердеги баракчасында Багдарак жана токой сүйүүсүн жайылтып, балдарыбызга жашыл Туркияны мураска калтыруу үчүн жалпы мекендештерден колдоо күтөбүз деп жазып, элин өлкөнү жашылдандырууга чакырган.